Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар, кадырлуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн 16 март 2025-жыл жазгы сериялардын биринчи туру. Билерман-Ордо жазгы сериялар ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн биринчи тур жазгы серияларга Токторбай Кенжеев жетектеген команда келген. Команданы ордого чакырууну баштаймын. Бексултан Ибраев. Команда мүчөсү Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин студенти Расул Мамадалиев. Ош мамлекеттик университетинин теология факультети Нурдөөлөт Канышев. Ушул эле университеттин теология факультети Бекжан Ибраимжанов. Ош мамлекеттик университети Шахризат Аманова. Бизнес жана менеджмент факультетинин студенткасы Ош МУ. Токторбай Кенжеев, команданын капитаны. Ош мамлекеттик университетинин студенттик кеңешинин төрагасы, команданын жетекчиси. Мына ушул команда урматтуу телекөрүүчүлөр бүгүн биринчи турда ойнойт. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу билермандар, телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн биринчи тур. Кудайым буйрса бүгүн Токторбай Кенжеев премьер лигадан жогорку лигага атсалышат. Эгерде жогорку лигага чыга турган болсо, кийинки сезондо жогорку лигадагы статусун бекемдеш үчүн дагы бир оюн өткөрөт. Андан кийин гана финалга жолдомо алат. Бул эки этаптык оюн турат алдыда. Бирок бүгүн жогорку лигага чыгып алыш керек команда. Ошон үчүн өтө мындай олуттуу оюн деп эсептеймин. Доктор мырза, маанаңыздар жакшы, команда оюнга даярбы? Мына сиздер биринчи оюндан бери ортодон бир топ убакыт өттү. Буйруса биздин бүгүнкү оюнга даярдыгыбыз сонун. Буйруса жогорку лигага чыгабыз деген ишеничтебиз. Өткөндө биринчи оюнубузда чыктык эле, бунусунда дагы биринчи оюнубузда дароо жогорку лигага чыгабыз деген терең ишеничтебиз. Буйруса команданын маанайы сонун. Буйруса жеңиш бизде болот. Ийгиликтер болсун. Суроо жөнөтүңүздөр. Билерман чекит ТВ күчүкчө mail чекит туруу. Билерман асыңсызгыча ордо биздин Инстаграмдагы баракчабыздын дареги катталыңыздар, суроо жөнөтүңүздөр. YouTube порталында биздин оюндарыбыз бар. Билерман-Ордо деп жазсаңыздар, аны YouTube'дан көрө аласыздар. Сөзсүз түрдө катталып, лайк, комментарий жазып коюңуздар. Facebook'та Билерман-Ордо баракчабыз бар. Жана каттар үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман-Ордо оюнуна деп жөнөтүңүздөр. Биздин расмий өнөктөштөр адаттагы эле Барбол. Барболго чоң рахмат. Адал татуу дайыма жагана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Active Design. Полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгилик каалайт. Полиграфиянын бардык түрлөрү боюнча буйрутмаларды кабыл алат. Жана ушундай Таев костюмс сиздерге ийгилик каалайт. Оюн башталганда биринчи раунд, эсеп 0-0. Биринчи раунд. Бүгүн командада Шахризат Аманова аттуу жаңы команда мүчөсү отурат. Шахризада менен биз оюн жүрүшүндө таанышабыз. Биринчи раунд. Сиздерге каршы Мирланбек Жокоев суроо жөнөткөн Токмок шаарынан. Токторбай мырза, бир аз алдыра коюп коюңуз. Суроо ушундай экен. Караңыздар. Тамактын үстүн жаап коюу бул пайгамбарыбыздан калган сүннөт. Урматтуу билермандар, медицинада деле тамактын үстүн ачык таштап коюу жакшы эмес деп айтылат. Пайгамбар саллаллаху түндүн же күндүн кайсы бир учурунда эгер тамак ачык турса, аба аркылуу зыяндуу заттар тамакка кошулуп кетиши мүмкүн деген таризде тамактын үстүлөрүн жаап коюуну сүннөт катары бизге үйрөтүп кеткен. Мисал үчүн айталык, тамак жеп бүттүңүз, тамактын үстүн, шириндиктин үстүн жаап коебуз. Туурабы? Жабыш керек. Келиңиз, Токторбай мырза, токоштун үстүн жабыңыз. Бир кагаз менен жаптыңыз, Бирок таптакыр
жаба турган нерсе жок болуп калса дагы, мисалы үчүн чөйчөктөгү суу ачык калды. Жаба турган нерсе таптакыр жок болуп калган учурда дагы башка бир нерсе менен жаап койсо болот. Эмне менен кетти? Урматтуу алып баруучу, мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Бул суроого Расул мырза жооп берет. Расул. Менин оюмча бул негизи эле бул таяк же чырпык болуш керек. Көрсөтүп бериңизчи мага. Ручканын мисалында. Ручка Бул менен. жака алыңыз. Жок дегенде ушундай кылып жаап койгула деген. Мынтип жаап коюу ошол тамактын үстүн толук жапкан менен барабар эсептелип, ага түшүүчү зыяндуу заттардан коргойт экен. Себеби ниет жаап коюуга карата эсептелет экен. Негизинен жооп туура 1-0. Ойлонтулат. Экинчи раунд. Шахризад, сиз бүгүн биринчи жолу өнүп жатасыз. Биздин студиябызга Билерман Ордого кош келипсиз. Маанайыңыз кандай, Шахризад? Сонун, рахмат чоң. Өзүңүз тууралуу маалымат бере кетсеңиз, кайсы жерде БИМде окуйт экенсиз? Кайсы адистик боюнча окуп атасыз? Мен Аманова Шахризад, 18 жаштамын. Азыркы учурда БИМдин КМУ багытында окуйм, 1-курсмун. Ош шаарынан болом. Бул кесип өзүңүз тандагансызбы? Ооба, өзүм кызыгып, кесипти тандадым. Экинчи раунд. Алихан Камчиев Кызылкыя шаарына силерге каршы суроо берет. Баарыбызга белгилүү болгондой, учурда дүйнө жүзүндөгү мусулмандар орозо тутуп жаткан учур. Футбол оюнчулары дагы орозо туткандары бар. Бирок орозонун ооз ачуу учуру келип калса, алар үчүн атайын убакыт бөлүп оюн токтотулбайт. Эреже боюнча оюн улантыла берет. Калыс оюнду токтотконго уруксат эмес футболдук эреже боюнча ооз ачуу учурунда. Бирок ооз ачыш керек, Шахризад. Бельгияда, мисалы үчүн, параллель өткөн футбол оюндарында калыс оюнду токтотпосо дагы оюнчулар оозун ачканы жетишкен. Албетте бир ыкма колдонулган бул жерде. Силерге суроо. Кандай ыкма колдонушу мүмкүн? Кетти. Урматтуу алып баруучу, бул суроого да мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Бул суроого Нурдөөлөт мырза жооп берет. Нурдөөлөт. Урматтуу алып баруучу, бул менин оюм боюнча бул ошо вратар өзү жатып алган, өзүнүн оорулук көрсөтүп жатып алгандагы адамдар ооз ачып бүткөнгө чейин жаткан, ал эми ооз ачып бүткөндөн кайра туруп оюнду улантып кетишкен. Бул оюнду убактылуу токтотуунун бир жолу болгон. 2-0. Жооп туура. 2 минутта упай үнөн болуп атат командада. Бул эң жакшы мүмкүнчүлүк деп тура азырынча. Команда 2 упай алып атат. 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд. Негизи таймаш, квиз оюндарында дагы командалык курам менен катышуу негизи жакшы жыйынтык берип атат. Блиц раунд. Блиц раунд команда азырынча толук курамда ойнойт. Мээрим Тыныбек кызы Ала Бука районунан силерге каршы суроо берет. Телефондо бирөө сизге чалса, же болбосо сиз дейлик, сиз бирөөгө чалып атсаңыз, Токторбай мырза, биринчи сизден кайсы сөз чыгат? Алло. Алло. Бул дүйнөлүк практикада колдонулуп жаткан сөз. Эмне үчүн биз алло дейбиз? Мурда жооп даяр. Бул суроого Бексултан Ибраев жооп берет. Бексултан. Урматтуу алып баруучу, саламатсызбы? Бул алуу деген сөз, бул адамдын аты жөнү, ошол кыскартылган айымдын аты жөнү кыскартылуусу. Ойлоп табуучу Александр Бел. Ошол Александр өзүнүн аялына чалат да. Биринчи айым, ошол айым ошонун аты. Негизинен биринчи жооп туура. Экинчи суроого келебиз. Азимбек Батраимов, Баткен районунан. 20-кылымдын белгилүү кодулдарынын бири Чарли Чаплин өзүнүн тааныштары үчүн 6 докторду атап кеткен. Мен силерге 6 докторду атап кетейин деп айткан экен да. Биринчиси күн,
экинчиси дем алуу, үчүнчүсү көнүгүү, төртүнчүсү өзүңдү ар дайым урматтап жүрүшүң керек. Самооценка баягы өзүңдүн баалуулугуңду ар дайым көтөрүп жүрүшүң керек. Бешинчиси достор менен эс алуу, чер жазуу. Алтынчысы эмне деген кетти 20 секундда. Күлкү же болбосо эмес, күлкү. Мисалы өзү деле мына кудул бар. Кудул болсо мисалы күлкү болушу мүмкүн. Күлкү деген солтур мүмкүн деген эмес сөз дейт. Күлкү болушу мүмкүн. Күлкү адам Да башка барам пас. Күлкү. Тамактануу эмеспи? Тамактануу. Тамактануу жок болуп атат да эмне? Тамактануу. Туура тамактануу. Туура Жок. Күлкү. мисалы күлкүдөн башка вариант тамактануу. Күлкү же туура тамактануу болуп атат да. Жеп суу болуп. Күлкүнү айтып берем. Докторбай. Урматтуу алып баруучу, биздин бул 6-чы дарыгер ошол биздин оюбуз команданын ою боюнча күлкү болушу мүмкүн. Себеп дегенде Чарли Чаплин дагы өзү кудул болгонуна байланыштуу ошо биз дагы ошо күлкү деп ойлоп атабыз 6-чы дарыгерди. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Достор менен дем алууда күлкү болуш кирип кетет ал. Көңүл ачуу деп атпаймынбы? Достор менен көңүл ачуу, чер жазууда ал күлкү. 6-чысы бул диета экен, урматтуулар. Докторду калтырып кетип атам деп атат да силерге 6 докторду депчи. Диета туура тамактануу болчу бул урматтуулар. Туура тамактануу. Силерде бул айтылды, бирок эмнегедир күлкү токтоп калган. Тилекке каршы билесиң экинчи суроосу туура эмес болуп калды. Оюн улантылат, бирок тилегөрсө бир упай алып кетти бул жерден. Доктор күлкүнү айтышы мүмкүнбү? Мүмкүн, бирок күлкүдөн мурда диетаны айтат. 4-чү раунд. Туура тамактануу болбосо, жогоркулардын баары бекер болушу мүмкүн. Чарли Чаплин десе параллелдик түрдө күлкү келди да силерге. Мирлан Абдыразаков Аксы районуна силерге каршы суроо берет. Ысык көл облусуна караштуу Каракол Дунган улутундагы тургундары мындай бир салт колдонот. Албетте, нике куруу, үйлөнүү максатында жаштар бири-бири менен, мисалы үчүн таанышат, жолугушат дегендей. Эгерде бири-бирине жылдызы көңүлү туура келсе, экинчи жолку жолугушууга кыз ушул нерсени жеп барат экен. Урматтуу билермандар. Эмнени жеп барат экинчи жолугушууга? Кетти минута. Сүйгө байланышкан Бизе мындай көрүнүп кала турган нерсени шоколад. Дунган улутунда мындай өзүнчө бана эмеси жокпу? Бандай улуттук дейбиз. Биринчи жолкунда бийлик бере бербей ошону табыш керек да. Кызыл түскө жакын болот. Жемиш болушу мүмкүн да. Кызыл түскөрдү неметет го бар. Эмеге карап шоколад кайтса үйлөнбөй так кайтпай калсак үйлөнгөнгө макулмун деген. Ошондо Мисалы шоколад жеп Шириндик берет дейсиң. Биринчи барганда ушундай бир нерсе берет дагы. Бирок алар дуңгандар бандай эмгекчилик калып болушат. Өтө көп эмгектенишет. Бир жемиши жеп барган эмеспи? Өздөрү өстүргөн жемиштерден мисалы курма жагандай. Курма бул шириндик бир шириндик жеп банан, шириндик анар болушу бир жакшылык эмеси жашоонун катары Сүйүүнүн символун карайды. сүйүүнүн символу катары эмне дейбиз? Шоколад болушу Шоколад менен мисалы көпчүлүк эле шоколад билет, агадан башкачы. Банан же башка дагы нерсе. ошол шириндик Ошо альбедиде шоколад бар, ошол сыяктуу эме жеп барат. Ооба, ошо экинчи биринчисине жылдыз келип калса экинчисине деме ошол нерсени жеп барат деп атат. Анардан башкачы. Тамаданын ордуна. өсүмдүк дейсиңби? Шоколад эле жакын деп атат. Шоколаддан башкачы. Алма эмес. Неге? Алма неге? Эми бул шириндик жеп баруу. Шоколад болушу мүмкүн да. Токтобой мырза, жооп бересиздерби же өнөм аласыздарбы же кандай? Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берип көрөйүн. Биздин жооп бар, Биздин ишенимдүү эмес, эми жалпы эле команданын менен келишкен жооп болуп атат азырынча. Көпчүлүк команданын ушул нерсеге кошулуп атат. Биздин оюбузча экинчи жолу жолугушууга шоколад жеп барышы мүмкүн деп ойлоп атабыз. Шириндик шоколад. Эмне себептен деп ойлойсуз? Эми мисалы азыркы учурда кыргыздарда деле көп сүйүүнүн символу катары жакшы көргөнү шоколад же башка нерсе берет го, ошол сыяктуу шириндик нерселерди бериши мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Ордо, сиздер кандай ойлойсуздар? Экинчи жолугушууга эмне жеп барышы мүмкүн кыз? Экинчи жолугушууда кыз анар же кызылча жеп барышы мүмкүн. Анын илеби кызыл болуп калат да.
Мен ойлойм, сарымсак же пияз же барышы мүмкүн. Ой Азамат, эмне үчүн? Анткени сүйсө чындап, аныл жытына да чыдайт да. Туура жооп. Экинчи жолугушууга кыз сарымсак жеп барат. Себеби кыз макулмун деп да айтыш керек да. Анын үстүнө дагычы макулмун деп айтыштан уялат экен дагы, ошол белгилүү болот экен. Ошо жытына да чыдашың керек. Демек кыз макул деп ойлойт экен. Сарымсак жеп барган кыз макулмун дегенин белгиси экен. Жашоодо ачууда, таттууда болуп деген сөз экен, урматтуулар. Мирлан Абдыразаков телекөрүүчү тарапка дагы бир упай алып келди. Теңдешүү. Оюнлантылат 5-чи раунд. 5-чи раунд. Токтурбай мырза, сарымсакка сиз өзүңүз кандай ушундай такай колдонуучуларга киресизби, сейрек колдонуучуга же таптакыр колдонбойсузбу? Сейрек колдонуучулардын катарына кирет. Өзү чеснок, сарымсак ден соолук үчүн аябай пайдалуу. Коомдук жайларда мүмкүн болушунча колдонбогон жакшыраак дейт. Жамалидин Нурбаев сиздерге каршы суроо берет. Араван районунун тургуну. 1941 жылы ноябрь айында Москва шаарынын жашоочуларына кийимге жабышуучу жарык берген карточкалар, светящие карточки, жарык берген карточкалар сатыла баштаган. Сиздерге суроо. Мындай жарык берүүчү карточкаларды эмне максатта колдонушкан? Согуш малы 1941 малынан тура келет да. Ноябрь ошо суук малына болот да, баандай болуп. Суук болуп түндөсү Жапышат турган дейт го, бекенен жапышат турган. Жанат экен да, бирок ошо байкы окопко жатканда керек эмеспи байкы? жок, бул кийиме бана жана турган светлешик. жок, ошол жанат экен да, жарык берүүчү эме экен. Жок, байкында немеге согуш малына тура келип атат. Бул жоголуп калган эмеспи? Жоголуп калса көрө турган. Ошондой эме. Бирок азыр мына жерде ноябрда атат. 1941 согуш, значит согуш майданда болсо керек бул. Майданга кирип кайра чыгып атка Жарандар баш жашоочулар, бирок ал жерде Москвадагы сатыла баштагандай. Эче бул болсо ноябрь болсо значит бат эгин тегиндер пышкан мал да. ноябрдабы? Москвага бизге караганда. Ал жак суук да, бизге караганда эрте болот да. Эрте болот. Кайсы вариант бересиз? Ошо кайсы вариант жакын? Байкы майдан берели, же болбосо байкы өзүнө кийимне неме болсо ысык Бир жаңа бере бериши. ысык бериш үчүнбү? Майдан бере берели. Майданда. Докторбай. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Нурдөлөт мырза жооп берет. Нурдөлөт мырза. Команда менен кеңешип, биз 1941 жыл ноябрь 41-жыл. 41-жыл ноябрды элестеткенде баягы согуштун күчөп турган маалы десек болот. Анан ошол учурда жалпылай согушка киришкен СССР. Ошондо кирип кайра артка чейинип атканда, же болбосо майдандан кийин адамдар артка кайтканда өлгөн же өлбөгөндүгүн белгилеш үчүн, каерде өлгөндөр жатат ошолорду белгилеш үчүн, куткаруучулар келип алып кетиш үчүн ошо тирик адам ошо немени жабыштырган. Карточканы. Карточканы жабыштырганда ошо тирик өлүк адамдарды оңой тап майдандан алып чыгып кетиш болгон максат. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Албетте 41-жылы немецтик фашисттер Москва шаарын биринчи жолу абадан бомбалоо ишин жүргүзгөн. Түнкү убакта бомбалаганы үчүн дагы шаарды маскировка кылуу максатында бүт жарыкты өчүргөн. Москва бийлиги үйлөрдүн жарыктарын, бүт коомдук жайда жарыктарды өчүрүп салган да, машиналардын фараларына чейин. Ошондо буйрук берилген. Бирок адам жашоо суланыш керек, түндө көчөдө жүрүш керек. Түндө көчөдө басып жүрүү үчүн ушундай карточкалар колдонушкан. Бул карточкалар асмандагы бомбардир самолетторго көрүнбөйт, бирок катардагы адамдарга көрүнөт. 3-2. Жамалдин Нурбаев Араван районунун тургуну сиздерге каршы суроо берип, бул телекөрүүчү дагы чамдаңыздар, урматтуу команда, жогорку лигага чыгып алуу үчүн мүмкүн болгон күчтү аракет кылыш керек. 6-чы раундга старт беребиз. Раунд.
Шайлокул уулу Ислам Аксарай университетине каршы суроо берет. Султан Абдулхамид жөнүндө кинону менимче көргөн болушуңар керек, Нурдөлөт? Осман империясынын тарыхындагы эң таасирдүү, стратег, акылдуу султандардын бири Султан Абдулхамид 2 жөнүндө суроо экен. Аябай мыкты саясат жүргүзгөн деп айтылып келет. Киносунда дагы бул нерсе ачыктап көрсөтүлгөн. Ошол учурда бүткүл Европанын саясий чөйрөсүндө улуу вазир же великий визир 1 деп аталган, чыныгы аты болсо Парвуз Александр Львович деген адам болгон. Ушу великий визир деген наамды алып жүргөн. Бүтүндө Европанын бийлигин кубатын жамынган бул чагымчыл великий вазир Парвуз Султан Абдулхамид менен саясий чөйрөдө бир нече ирет кагылышкан. Саясий талаада күрөшкөн. Акыр аягы Султан Абдулхамид аны жеңип чыккан, Парвузду. Султан Абдулхамид Парвузду камакка алуунун ордуна кайра аны менен ачык күрөшүүнү сунуштайт. Каматып коюш оңой эле сен дейт, бирок мен сен менен ачык күрөшөмүн дейт. Башкача айтканда, кел акылыбызды таймаштырып көрөлүчү дейт. Ким акылы тунук бул жерде деп. Караңыздар. Мындай ачык күрөшүүгө келишкенден кийин Султан Абдулхамид бир гана суроону берди Парвузга. Ал өтө маанилүү суроо болчу. Акылдуу Абдулхамид Парвуздун Стамбулга келген максаты Осман империясын бөлүп жарып жок кылуу экендигин билген, жана Абдулхамидди тактан түшүрүү экенин дагы билген. Кандай пландары бар экенин бардыгын билген Абдулхамид. Анын артында, Парвуздун артында Англия, Франция, Германия колдоп тургандыгын да билген. Эми сиздерге суроо. Парвузду бир эле сөз менен жыгуу үчүн ал кандай суроо бериши мүмкүн эле? Кетти минута. Осман Бул эме деп атат, аркасында полный эме Европа эме болуп калган да, колдоп турган да. Султан Абдулхамид 2. Улуу вазир. кылды деп. Сен Жок, ошондон мисалы эмне деген эме болчу? Чувствого байланышканда уялбайсыңбы деген суроо эмеспи? Жок, бул жерде айтат да, бул сен камап коюш оңой эле атат. Бирок мындай акыл акыл менен тамаш бир сөз да значит бир суроо берген экен да, бул ошо эмне деш мүмкүн дагы? Намаз зарапка чечени жок. Жок, эми бул Европада болгон эми мусулман болуш. саясат чөйрөсү да булчу. Саясатта не болушу мүмкүн да. Ал дагы Сен Менин ким устат экендигими билесиңби деп суроо берген эмеспи? устатын ким деген же 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 бу жерге сени ким алып келди деген. Диний жакка жакын дейм. устатын ким деди? Мисалы устатын ким деши дагы мүмкүн да. Бу диний жакка жакын го деп ойлоп атам да, бир аз. Абдулхамид 2 ошо диний жактан бериш мүмкүн ага. Эмне деген болушу мүмкүн? Ошондо варианттарды айтсаң Акыратка да. байланыштасызбы? Жок. Карани Намаз зараттарга байланыштуу эле бир суроо дейм да. Бул ошо неме болушу мүмкүн? Сен менин ким экендигимди билесиңби деген суроо болушу мүмкүн да. Анткени мен сени ушул жака алып келдим. Менин ким экенин билесиң. Жооп берсеңчи. Ушул жактан келип атат. Докторбай мырза, жооп бересиздерби, ордодон жардам аласыздарбы же үнөмдү колдоносуздарбы? бул суроого ордодон жардам алабыз. Урматтуу ордо, жакыныраак келиңиздер. Команда сиздердин жардамыңыздарга муктаж. 20 секундда кетти. Кандай суроо бериши мүмкүн Абдулхамид? Кетти. Кожоюңуз. Ошо кожоюңуз ким? Неге кожоюн ким деген? Сиз капырлар Англия, Франция, Италия кожоюңуз. Ким деген Дин боюнча да бериши мүмкүн. Себеби бүйүндө алар жок. Дин боюнча дегенде алар да дин экинчи орунда да. Алар дүйнөнүн монда аңка кемпер кылган адамдар да алар. Бирөөнүн саясатын жүргүзгөнү келди да Стамбулга. Ошо кожоюн кимге такталып берейин? Докторбай мырза, урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берип көрөйүн. Ордодон жардам алдык. Бул суроо кожоюнуңуз ким деп суроо бериши мүмкүн. Сиздин кожоюнуңуз ким? сенин кожоюнуң ким деп суроо бериши мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Бул ордодон чыкты же сиздерде бар беле? Ордодон чыкты. Султан Абдулхамид айтып атат. Сен өзүңдү великий улуу вазирмин деп атап жүрөсүң. Вазир бул ранг жактан экинчи адам. Экинчи адам. Анда сенин биринчи адамың, сенин кожоюнуң ким деп суроо берген. Вазир деген ачыгын айтмаган экен. Ошол жерден Парвуз кармалган экен. Абдулхамид деп айта албайт. Ойлонулат.
7 раундга старт беребиз. Раунд. Нурдөлөт мырза, Токторбай мырза, сиз көргөнсүзбү сериалды? Последний император деген. Жок, аны көрбөп, ал сериалды мен да көргөн эмесмин. Мен сиздерге сунуштайт элем, ушу сериалды көрүп койгула. Актив дизайндан суроо. Дүйнөдө тамеки чеккендердин эң негизги көйгөйлөрүнүн бири канткенде тамекини ташташым керек деген маселе. Алар өздөрүн алаксытат экен. Бир жумадан кийин таштайм. Бүгүн таштайм, бир айдан кийин таштайм. Бирок кумар деген бале кайра эле чектирип салат экен да. Бирок көпчүлүк чылым чегүүчүлөр жылдын бир күнүн тандашат экен. Ушул күнү таштайм депчи. Аны тамеки чыгарган компаниялар дагы билет экен дагы, ошол күнгө жакын калган убактарда рекламаны аябай күчөтөт экен Бексултан. Себеби кардарларды кайра тартып алуу үчүнчү. Эми сиздерге суроо. Чылым чегүүчүлөр, мен болду, эми чылымды таштаймын. Ушул күндөн баштап мен чылым чегүүнү таштайм деп кайсыл күндү тандашат? Кетти минута. Биринчи апрель. Маушу келди. Биринчи апрель неге жаман жүзөгүн. Дүйшөмбүнү деген эмеспи? Неме эмеспи? Болсо багы. Мисалы февраль эмеспи? 1 январь болушу мүмкүн. Неге? Жаңы жыл, адам жаңыланат, мен жаңы жашоо баштайм дейт. Мен ушу жылда жаңы жашоо баштайм дейт. Эме дагы бирок жакын, дүйшөмбү күнү, дүйшөмбүдөн таштайм деген эме. Ошол бирок жаңы жыл дагы жакын, дагы ана башка күнү бар. Апрель эмнеге? Бирок ал демек баягы рекламасын күчөйт деп атат. Бул бир эме кетип атат. Рекламасын күчөйт деп атат. Ошо 1 апрель эмеспи? Баягы Биринчи күнү. 1 январь. 1 январдан жаңы жыл баштайт да. неге? Бирок көп адам. Жаңы жылдан жаңы башка баштайм деген. Бирок жаңы жыл күнүндө неме реклама көтөрөбү? Орозо мал эмес. Бир күнүндө да атат, бирок орозо целый бир ай болот да. Орозо 10 күндө. Орозо жаңы жылга туура келет. Жаңы жыл 1 апрель, 1 январь, орозо дагы башкача. Жаңы жыл апрель болот. Апрель баягы эмес да. Жок. Апрель дүйнөдө. Төсүндүн мойнуна басып. Жок, жакын келип атат ошол. 1 апрель жакыныраак болгондой болду. Билбейм дагы. Жума, дүйшөмбү жакын келди. Көпчүлүк демеди эмес да. Токторбай мырза, Урматтуу алып баруучу, ким жооп берет? бул суроого кайрадан эле Нурдөлөт жооп берет. Нурдөлөт. Урматтуу алып баруучу, бул суроонун жообун биз 1 январь болсо керек деп ойлоп атабыз. Анткени көпчүлүк адамдар ушу жаңы эски нерсе убакыт бүтүп жаңы нерсе башталганда ушундай максат коюшат, мен өзгөрөм, жаңы нерсе кылам деп. Мисалы, көпчүлүк эле мен 1 күндөн иш баштайм, 1 күндөн кылам дегендей, мен жаңы жылда кийин өзгөрөм деп кендиги үчүн, жаман нерселерди таштайм деген үчүн ушуга жакын рекламаларды күчөтсө керек. Жооп кабыл алынат. 1 январь жаңы жылдан баштап деген ниет коюшат дейт. Сиз өзүңүз кайсы мындай өзгөрүүнү кайсы күнгө мындай? Мен ушул күндөн баштап бир нерсе кылам деп кайсы күнгө басым жасайсыз? Барбы ошондой адат? Бир күнгө басым жасабайм, бирок орозодо көпчүлүк орозого басым жасашат. Орозодон баштап оңолуп кетем деппи? Жооп туура, 1 январь. Жаңы жылдан баштап жашоомду өзгөртөм, сигарет таштабасамбы дейт экен, таштаган таштайт экен, таштабаган кайра чегип кетет экен. Рекламалык компаниялар ошол декабрдын 10-нан баштап берет экен рекламаны. Кайра кардан тартып калыш үчүнчү. Мына ушундай бир маркетинг иштелип чыгат экен. Бир упай алдыга чыкты команда. Оюнлантылат. 8-чи раунд. 8-чи раундга старт беребиз. Команданын оюнга катышуусу, башка оюндарга такай келип туруусу жакшы. Токторбайдын ошол нерседе көп нерседен мындай жардам берет. Логика, тез ойлонуу, тез жыйынтык чыгаруу. Гүлбара Токоева Өзгөн районунан силерге каршы суроо берет. Алтын булак айыл экен. Педагог экен. Орус-Жапон согушундагы мыкты кол башчылардын бири адмирал Тога. Бул аябай белгилүү маршал адмирал болгон. Ошол адмирал Тога кандуу согуштан кийин өлкөсүнө кайтканда аны өзгөчө урмат сый менен тосуп алышат. Өлкө жетекчилери ага аябай урмат сый көрсөтүп, өздөрү катышкан сый тамактан кийин башкы министр ордунан туруп, "Урматтуу адмиралым,
Сиздин мамлекет үчүн жасаган эрдигиңизди, согуш майданындагы эмгегиңиз үчүн биз терең ыраазычылыкты айтабыз деп, кааласаң сизди губернаторлукка же болбосо акимдикке же өкмөттө эң таасирлүү кызматтарга айтор, сиз кайсы кызматты сунуштасаңыз биздин эшигибиз сиз үчүн ачык деп ушундай сунушун айтат экен. Ошондо адмирал Тога алар күтпөгөн бир жообун берген экен. Эмне деши мүмкүн адмирал Тога? Жоопту берген, ошол эле учурда өзү дагы мага ушул кесипти берсеңер жакшыраак деген ойдо айткан. Кесип айтып атат ал дагы өзүн, бирок күтүүсүз болуп атат тигилер үчүнчү. Эмне деши мүмкүн? Kesip алган ал жердечи мына Дыйканчылык болуш мүмкүн. Дыйканчылык, багбанчылык болуш мүмкүн. багбан. Ал жерде жөнөкөй жашоо эмесине керек. Жашоону каалаган не бар? Улган эмеспи, суда деңиз болуп. Деңиз флоту. Бак Японияга Илгер кесиптен бир мультигинада ушундай бир жанабар бар эле го, бир генерал келип туруп дыйкан болуп алган. дыйкан болуп алган же балыкчы? Дыйканбы же балыкчыбы? Соғыстан алыс, дыйкан келет деген да. Бирок кесип дегенде алынбай. баягы ала турган кесип эмеспи? Ат айдагандар болот го. Араб айдагандар ошолор эмеспи? Кошчулар. Жок, жөн эле бул. Жок, ал бирөө неме- салал араб айдап. Бул тынчтык неме болуп атат да азыр бул жердечи. Мен таң калыyorum. Балыкчы, мисалы балыкчы болушу мүмкүн. Бакы Балыкчы же дыйкан шоу жөнөкөй бир эме да. жөнөкөй бир кесип болуп атат да алчы. Кесип эмеспи да, именно император белгилей турган кесип Балык эмеспи? сошун мана се балыктан тыныч адам, тыныч Мисалы бакы Япония деңиздин бою го. Мисалы Япония менен Орус согушунда бакында деңиз флотторуна неме кылып жүрүп, балыкчы. Суши андайында кылган эмеспи? аш Повар. поорбу? Повар неге? Бал салттары кармап анан тамак жасап деген. Ошондо балыкчы келди. Балыкчы же өтө дыйканбы? Балыкчы акилер. Балыкчы. Тыныч жашаган калган адамдарды балык кармайт да. Сокторбай мырза, Урматтуу алып баруучу, бул суроого Бекжан мырза жооп берет. Бекжан, Урматтуу алып баруучу, биз бул суроонун жообун адмирал Тоба мындай деп жооп бериши мүмкүн. Мен согуштан алыс, айыл жергесинде тыныч балык кармаган балыкчы болгум келет деп. балыкчы болгум келет кесипти. деген. Жооп кабыл алынат. Экинчи жолу ордого кайрылам. Сиздер кандай ойлойсуздар? Бекжан туура жооп бердиби? Же сиздерде башка вариантпы? Семетей. Урматтуу алып баруучу, менде мындай жооп болуп атат. Эгер бул адмирал болсо, балким маршал да болушу мүмкүн. Андыктан бул ат айдоочу болбосо орустар айтат, имшик дейт да. Араба чегилген аттарды айдоочу болууну кааласа керек. Ал деңизде иштегендиктен балким жерде жашап, күндүн нурунда иштегенди жактырган, иштегиси келген жана мага жер бергиле, мен багбан болуп эле иштейин деген. Туура жооп. Адмирал мынтип атат да. Тиги сунуштан кийинчи кандуу согуш майданында мен бир нерсени байкадым дептир. Эч бир согуш инсанды тарбиялоо күрөшүнөн маанилүү эмес экен. Согуш майданындагы согуштарда жеңишке ээ болууну каалаган улут алгач инсан тарбиялоо күрөшүндө жеңишке ээ болуусу керек экен. Эң чоң күрөш бул инсанды тарбиялоо күрөшү экен. Мага сыйлык берүүнү каалап жатсаңар, анда мен өлкөбүздүн бир бурчундагы бир мектептен мугалим кесипти аркалагым келип атат дептир, урматтуулар. Мугалим болгусу келген экен мунунчу. Адамды тарбиялаш керек экен дептир. Адамды тарбиялаш биринчи орун. Эң оор нерсе дагы согуштан адамды тарбиялоо дептир. Гүлбара Токоева, Өзгөн районунун тургуну, педагог. Бул суроосу менен теле көрүүчүлөр тарапка бир упай алып келди. Теңдешүү 4-4. Оюнлантылат 9-чу раунд. 9-чу раунд. Сіздерге қаршы Кара Суу районунун тургуну Саид Алихан суроо берет. Урматтуу билермандар. Америкалык жазуучу, прозаик Кристофер Мур мен бир нерсени айтып атам. Аны негизсиз жалгыз баштоого болбойт деп эсептеген. Ал эми Малкольм де Шазал аны
отурумдары түнү дагы токтобогон жогорку сот деп айткан экен ушул нерсени. Отурумдары түнү дагы токтобогон жогорку сот деп. Урматтуу билермандар, булар эмнени назарга тутуп жатат? Кетти. Биз бул түндөгү баягы отуруму токтогон сотко салыштырып атат да. Бул эмне болушу? Не деди? Бул негизсиз буну жалгыз баштаса болбойт. негизсиз жалгыз баштаса Ой болбойт. кой эмеспи бул? Жалгыз койду айдоо. Жалгыз койду айдат. Жалгыз койду жеткизип тура бир сот бар. Америкада болот. Америка. Бул жазуучу жалгыз баштам негизи жок. аны ошону эмеге салыштырып атат. Түндө дагы бул тынбайт дегенде эме болчу. Светофор бу. Бизнес. Аны жалгыз баштоого болбойт. Бунун оюну Сүйүн жалгыз себепсиз. Үй бүлө эмеспи? Не биле. Жалгыз деп атат. Жалгыз баштай албайт. Жалгыз баштай албайсың. Түнү менен дейт, ол балдар балам болгондон түнү менен сот эме да. Неме кылат? Болушу мүмкүн. Дагы башка вариант, ол бир вариант кылайлы, үй бүлөнү дагы башка. Сүйүү. Дагы башка варианттар айтсаң, дагы Эмне бар айткыла? Кет, шахты. үй бүлө Неге дагы. токтолду эмне? Үй бүлө токтолду. Суу светофор. Неге деген вопрос келет да. Неге ошо да? Сот процессинде бири-бирине урушталат. Ооба, сот процесс. Сот дегенде бар. Сот процесси түндөз токтойт да. Токторбай мырза, Урматтуу алып баруучу, бул суроого Нурдөлөт мырза кайрадан өзү жооп берип көрсүн. Нурдөлөт мырза, жооп бериңиз. Бүгүнкү активдүүлүгүңүз жаман эмес, бирок туура жооп бересизби жокпу, аны көрөбүз. Урматтуу алып баруучу, бул суроого жакшы түшүнбөй калдык окшойт, бирок ошондо болсо жооп берип көрөйлү. Бул үй бүлө болушу мүмкүн деп ойлоп атам. Анткени жалгыз башталбайт дегенде, үй бүлө жалгыз өзүң менен башталбайт. Сөзсүз жар керек. Ал эми түндө да токтобогон сот дегенде, балалуу болгондон кийин аларды карашың керек, ойлонуш керек, жана ошол сыяктуу нерселер болушу мүмкүн. Үй бүлө бул жооптуура азаматсыз. Отурумдары түнү да токтобогон сот деген эми ушундай экен да, жашоодо урушуп чыгат экен кээде, бала карайт экен, кайра жарашат экен. 10 раунд. Жахангир Кайнаров Өзбекстан Сырдария облусунан сиздерге каршы суроо берет. Петр биринчинин тушунда Россия Европаны мех жана темир куралдар менен камсыз кылган. Мех деген бул жүн деп кое берелик, Европа өлкөлөрү Орусияга негизден эки түрдөгү товарды жеткиришкен. Алардын бири түстүү металлдар. Себеби бул мезгилде Россия түстүү металлургия али өнүгө элек болгондуктан аны алган Россия. Экинчи товар Африкадан келген кооздук курт кумурскалары. Кооздук курт кумурскалары. Бул курт кумурскалар Россияда өнөр жайдын башка түрү үчүн зарыл болгон. Сиздерге суроо. Бул кооздук курт кумурскалары эмне үчүн колдонулган Россияда? Минута кетти. Жибек үчүнбү? Бирок Африкадан жибектер бирок Африкадан келбейт. Бирок кооздук курт деп атат да. Кооздук ошо жибекке кооздук беришин да. Зоопарк ачкан эмеспи? Курттардан ба? Жок, кооздуктун адам Бизде деле көпөлөктөрдү алып келип. Неме эмеспи бул баягындай? Курт кумурска деп атат. Неме? Бул свет жасоо эмеспи? Мына свет Неме? жасоо эме эмес, мына билезиктер эмеспи ошол. Мына кооздук үчүн эме кылган. Билезиктер Курт кумурска, бирок курт кумурскаларды өлтүрүп ошол жака салабы? Жок. Муну ошону баягы куртка теңеп эме, мисалы үчүн билезик деле. Аялдар билерикте. Же болбосо сөйкөлөр деле мисалы үчүн мындай самандап турганда. Же баягындай Африкада нелер болгондо көп болот, ошону эме кылайлы. Африкада мисалы үчүн нелер болгондо көп болот. Кумурскалар дегенде биринчи эмне койгон? жибек келип атат да. Жибекте алтын эмеде көп Африкада кандай. ханшалар кийимдерин коздогон. Эми алтын дегенде, значит, ошо алтынга кошуп неметип атат. Ошондо ошону мен айттым го, мындай билезикче сөйкөлөр эмес, кооздук Билериктерди кошуп атат. кооздук курттар Бирок анан неме дагы болушу эмеспи мүмкүн бакы? дагы. Курт кумурскалар кыркка дагы неме кылып
отко бакында ошол сыяктуу деп. Жок, андай жибек курт дейин десекпи, жибек куртуна көбүнчө бул эме Кытайдан эме болгон да, ошол Кооздугучу ошо мындай Бас сепчикке немелери көпөлөктөр кылып коет го. ошондой болушу мүмкүн дагы. краска жасаган андай эмес Түстүү курттар. Убакыт аяктады. Токтобай мырза. Ким жооп берет? Бексултан Ибраев. Бексултан Ибраев. Бексултан. 3 секунда. 1. Ай, ошол эме дейли. Жибек кийимдерди өндүрүүдө, мисалы үчүн ошол текстиль тармагында көп иштелгендей. Текстиль тармагында жибек кийимдер өндүрүүдө иштетишкен. Тармагында. Текстиль өнөр жайы. Текстиль өнөр жайында. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Ал кооздук курт кумурскаларды алар түстүү, ар кандай түстүү болгон да. Кездемелер үчүн боёк иретинде иштеткен. Боёк иретинде, урматтуулар. Кызыл, жашыл, сары, көк. Ушундай максатта иштетишкен. Ооба, текстиль иштеткен, бирок аны боёкко иштетип атпайбы курт кумурскаларды. Бар беле бул вариант? Же жок беле? Бар эле. Ай, айттың. 5-5 теңдешүү болуп калды. Теңдешүү болуп калды. Чечүүчү раунд ойнойбуз. Бижеп айландыруунун кереги жок болуш керек. Жамалидин Нурбаев силерге каршы суроо берет. Араван районунун тургуну. Урматтуу билермандар, тарыхты өзгөрткөн 3 нерсе. Экөө өтө пайдалуу, үчүнчүсү пайдалуу жагы да бар, бирок зыяндуу жагы дагы көбүрөөк дейт. Биринчиси бул кагаз. Кытайдын хан династиясы кагаз ойлоп тапкандан мурда адамдар териге, сөөккө, жыгач, таштарга жазуу калтырып жүрүшкөн. Экинчиси компас. Компас да Кытайдын хан династиясында биздин замандын 3-кылымда ойлоп табышкан, саякат жана деңиз үстүндө жүрүү үчүн өтө маанилүү навигация болуп эсептелет. Дагы бир тарых өзгөрүүсүнө себеп болгон бул 3 пайдалуу жана зыяндуу деген нерсени сиздер табышыңыздар керек. Эми сиздерге суроо. Бул кайсы бир деңгээлде пайдалуу бирок зыяндуу жагы көбүрөөк тарыхты өзгөртүүчү 3 нерсе эмне болушу мүмкүн? Кетти минута. Мөр басат да. Печат бар. Печатпы? Ооба, печат делет да, бирок неге? Не үчүн? Анткени бул жакшы нерсени печат басасың, жаман нерсени печат басасың. Мисалы Аляска деле ошо Россиянын анда болуп кийин печатын айналып өтүп калып кеткен го. Калемби? Мен калемди ойлогом. Калем неге? Калем не үчүн? Убакыт өлчөөчү кандайдыр бир нерсе. Өзгөртөбүз мүмкүн. Бирок ол зыяндуу. Ошо сыяда ойлогон. Зыяндуу нерсе деп атат да. Өзгөрүп салган болот. Өзгөрүп салган жазган нерсе кайра өзгөрүп салган болушу мүмкүн деп атпайбы? Бул мөр жакын келип атат да. Өзүм печат качан пайда болду? Кытайдан чыккан. 90-дорго чыкты эле. Мөр, калем кайсы? Кум сааттар Кийин чыкты жана. Папирус. Аны Кагаз айтпайм. Жибек эмеспи? Кытайда чыкты. Бак зыяндуу. Алфавит эмне бар? Зыяндуу нерсе. Зыяндуу дагы нерсеси бар деп атат да, анынча. Кагаз, компас, да не бар? Ошо убакыт өлчөй турган. Калемби? Бирок зыяндуу болсо. Сыя. Кайсы бирине? Мөр жакын. Токторбай мырза. Нурдөлөт жооп берет. Нурдөлөт. Команданы ситуациядан алып чыгып кете алабы же жокпу? Урматтуу алып барчу. Бул тилчилер болушу мүмкүн. Кандайлар? Тил. Тил? Элдердин тилдери, Словарь деп айтсак. Тил. Демек сиз пайдалуу жагы бар, зыяндуу жагы көбүрөөк дегенди ушакташуу дегендей назарда айтып атасызбы ошондо? Эгерде ошо жагын ала турган болсок. Түшүнүктүү, бул тил. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Тарыхты өзгөртүүчү, бирок зыяны дагы көбүрөөк. Бул согуш экен, урматтуулар. Согуш. Себеби согушта пайда дагы бар, мамлекетти коргош керек. Бирок анын зыяны андан да көбүрөөк экен да. Согуш болчу, урматтуулар. Кимде согуш варианты бар эле? Акыркы Экөөдө бар. Бекжан. Айка согуш деп коёсуң делет дедим го. Бүгүнкү оюнда
жазгы сериянын биринчи турунда Токторбек Кенжеевдин командасы 1 упай айырма менен жеңилип калды. Команда капитанына дагы ийгилик каалайбыз. Мыкты оюнчу биз Нурдөлөттү көрсөтөбүз. Бул өтө ооручуларда упай алып келди. Ал эми суроо боюнча биз ушул албетте баардыгынан бийик бул суроону биз тапкан жокпуз. Калганын ушул 2 суроону таба албай калдык. Калганын ушул таппаган суроонун арасынан кесип, албетте мугалим эң мыкты кесип жөнүндө суроо Гүлбайра Токоева. Гүлбайра Токоева Өзгөн районунда. Команда ийгилик каалайбыз. Кийинкилер жеңиш. Биз дагы ордодон чын жүрөктөн жардам бердик. Жеңиште сүйүнөт болчубуз. Эми кийинки оюнга ийгилик. Рахмат. Урматтуу алып баруучу, мен Сагындын оюнуна толугу менен кошулам. Мыкты билерман Нур болот да. Нурдөлөт жана мыкты суроо мугалим жөнүндөгү суроо. Баарыбыз мугалимбиз. Кийинки оюндарга ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы даярданыш керек, көрүп окуш керек. Эки ооз сөз Докторбай мырза. Бул трагедия эмес. Урматтуу Ордо, урматтуу телекөрүүчүлөр, буюрса биз колубуздан келишинче аракет кылдык. Оюн өзүңүз айткандай бул трагедия эмес, бул бизге мотивация. Кийинки оюндарга мыкты деңгээлде даярданып, кийинки оюндарда жеңишке жетиш үчүн негизги күч боло турган жеңилүү болду деп эсептейбиз. Кайсы суроо жакты? Ошол мугалим боюнча суроону мыкты деп. Гүлбайра Токоева Өзгөн районунун тургуну, жаш педагог, мугалим, мыкты суроо ээси болду. Анда оюндун соңун шириндик менен жыйынтабыз. Барбол шириндиктери студияга. Барболдун шириндиктери, токочтору, торт. Ушинтип урматтуу телекөрүүчүлөр, жазгы сериянын биринчи туру соңуна чыкты. Билеги күчтүү бир жыгат, билими күчтүү миң жыгат. Кайрадан көрүшкөнчө, ассалому алейкум. Орозоңуздар кабыл болсун, аман болуңуздар.